Азыркы учурда Кыргызстанда жашоо мына ошондой болуп калды. Кыргызстанда эмес, деги эле бул ааламда мына ошондой жашоо болуп калды. Бир инсан өзүнүн паспорту менен келсе, тагыраагы жарандыгы менен келсе, бүт мыйзам ага иштейт. Тагыраагы адам укугу корголот. Адам укугу жерге тепселенбейт. Инсан катары, жаран катары келсе. Ал эми Кудайдын буйругун аткарган, Кудай деген инсандар, бирөөнүн акысынан корккон, намыстуу болоюн, бирөөнүн акысын жебейин деген инсандар, тагыраагы ислам динин карманган инсандар, мен ислам дининдемин, мусулманмын деп келген инсандын укугу корголбой калды. Мына ушундай заманда жашап калдык. Сен жаран катары келсең, сенин укугуң корголот да, мусулман катары келсең, сенин укугуң тепселет. Кантип эле ушундай болсун дейиш мүмкүн азыр. Мына кыздарыбыз өзүнүн абийирин сактап, намыстуу болоюн. Мен ата-энемдин эл караган көзүн жер каратпайын. Денемди башка бирөөлөргө көрсөтпөйүн. Эгер мен өзүмдү сактасам, дене мүчөмдү сактасам, зордук зомбулукка алдырбайм. Анткени кунажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт. Мына ушундай болбоюн деп өзүнүн намысын сактаган ата бабалар биздин энелерибиз кийип келген жоолукту кийсе, алардын укугу тепселенет. Биз эмне кыргызчылыктан чыгып кетип атабызбы? Мына ушул көйгөйдө ойлонуп койгон адам жок. Тагыраагы карапайым эл ойлонот, бул мына ушундай болуп калды деп. Бирок карапайым элдин күзгүсү катары чыккан мен чоңдорго айтып атам. Тең укукту баарын карап кой берели. Баарынын укугун коргоп кой берели. Азыркы учурда мектептерде кайсыл закон менен, кайсыл мыйзам менен алар иш кылып атат? Же ар бир адам өзү бир нерсе ачып, өзү мыйзам киргизе алабы? Мыйзамга каршы. Кыргызстанда дин эркиндиги берилген. Атиги батышчылдар, мисалы ошолордун суусун ичкендер, адам укугу деп чыгышып атат, Аларга дагы айта турган сөздөр бар. Силер адилеттүү болгула, бүт баарынын укугун коргогула. Кайдагы адамдык сыпаттан, адамдык маданияттан чыгып кеткен бачабаз, ачык эле айтайынчы, гейлердин укугун коргобой, мына имандуу кыргыз жыттанган, кымыз жыттанган чыныгы инсандардын дагы укугун карап кое бергиле. Албетте силердин колуңардан эч нерсе келбейт, бирок менин сөзүм бир жерде калбашы керек да. Мен жаран катары айтып атам азыр ушул сөздү.